Саламатсыздарбы, урматтуу Супер Кечи порталынын жалпы колдонуучулары. 8 март жалпы аял затынын майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ардактуу достор, өз сүйүктүүңүзгө кандай белек жагарын билбей жүрсөңүз, анда бүгүн биз Бишкек шаарында жашаган айымдардан жана атактуулардан сурамжылоо кылабыз. Андыктан биз менен чогуу болуңуздар. Жолдошум азыр Сауд Арабияда жүргөнүнө байланыштуу мен белектен көрө ошо жолдошум жанымда жүрсөбү деп ойлоп жатам. Анткени экөөбүз ар дайым жумушта болобу, съемкада болобу, кайсы жакта болбосун экөөбүз эришип жүрүп, мындай эгиз козуларды эки жакка ажыратып койгондой болуп атабыз. Мен көп деле белек күткөн жокмун. Жөн гана жолдошумдун ден соолугун тилеп атам, анткени алыста жүрөт. Ден соолугу чың болсун, оорубасын деп атам. Ар дайым сүйлөшүп экөөбүз баарлашып атабыз, бирок эң чоң белеги менин жанымда болгону. Колдон жасалган белек. Билбейм, колдон жасалган белек көбүнчө абдан жагымдуу деп ойлойм. Мен аябай гүлдү жакшы көрөм. Розаны аябай жакшы көрөм. Менин балам 8 мартта дайыма торт, роза подарок этет. Белектин мен баасына же кымбаттыгына карабайм. Негизи белек жүрөктөн чыкса, мен ошол белекти ала берем. Негизи папам акчалай берет дайыма. Каалаганыңды сатып ал деп. Мен үчүн внимание деген көбүрөөк маани берет деп ойлойм. Анан сен кишини сүйсөң, сенин любой белеги эле сага аябай баалуу болот. Жүрөктөн чыккан айырмасы жок. Эң негизги жүрөктөн көңүлдөн чыкса болду. Мага албетте көңүл эң биринчи роль ойнойт. Анткени кандай белек болбосун, эми адамга көңүл бөлүп, убактын арнап келип адам шоколад менен болобу, кичинекей нерселер менен болобу, гүл менен болобу, кыскасы ошол деле мага жакшы бир мындай белек катары кабыл алам да. Анан негизи бактылуулук бул майда нерселерден пайда алат да. Не знаю, что-нибудь такое оригинальное, кроме цветов. Да, потому что цветы всегда дарят, это традиционно. Ну, хотелось бы то, что будет мне полезно. Косметику или вещь какую-нибудь, которую я уже давно хотела. Албетте аял заты кулагы менен сүйөт дейт. Баягы кичине көңүл жылуу сөз, анан ушул өзү гүлгө жакын келет, назик болуп, ошо гүл берсе эле менин оюмча жетиштүү деп ойлойм. Вроде ничего и не нужно. Неге? Просто эмне белек алгысы келет, гүл алгысы келет. Билбейм, айтып атпайм, ар кандай эмне кылбасын, чын жүрөктөн берилсе кабыл алмакпыз. 8 мартка 101 роза алгым келет. Белек деле алгым келет. Гүл. Гүл. Дагы? Болду. Урматтуу биздин энелер, эжекелер, карындаштар, баарыңыздарды 8 март майрамы менен чын жүрөгүмөн куттуктайм. Сиздерге ыраазычылыгымды билдирем. Кыргыз элинин санын көбөйтүп келесиздер. Бар болуңуздар, эң негизгиси ден соолукта болуңуздар. Сиздерди урматтап сыйлаган мырзалар дайыма жаныңыздарда болсун. Эң негизгиси сизди түшүнгөн, сизди барктаган адам, сизди сүйгөн адам дайыма жаныңызда болсун. Бар болуңуздар. Алтындан кымбат айымдар, асылзат энелер, сымбаттуу эжелер, баардыгыңыздарды бүгүнкү 8 март майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктап кетмекчимин. Албетте дүйнөдөгү эң сонун керемет алкоолорду, мактоолорду кааламакчымын. Ар дайым ден соолукта болуңуздар, ар дайым жүзүңүздөрдөн бактылуулуктун жылмаюусу кетпесин демекчимин. Бар болуңуздар, оорубаңыздар. Урматтуу мырзалар, көңүл бөлүп карачы көпөлөктүн канаты бул көңүл. Кандай гана белек болбосун, эң башкысы чын көңүлдөн берилген болсо, анда бардык аял заттын көңүлүнөн орун алат. Ассаламу алейкум эке. Гүлдөр канчадан? 100 сомдон бирди бересизби? Жалпыңыздардын майрамыңыздар менен.